Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен тааныша алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Аймактар аралык касташууну козутуу фактысы боюнча социалдык тармактын активдүү колдонуучусу Беспредел KG баракчасынын администратору Автандил Жоробеков кармалганын УКМК билдирген. Ал 2020 жылдын 24 январына чейин камакка алынган. Жоробековдун карындашы Байкес өлкөгү көп жакшы иштерди кылганын айтып, ал коррупция боюнча айтуудан корккон эмес деп айтып чыкты. Супер KG порталы бийликтин кадырын түшүргөн деп социалдык тармактын колдонуучусун камакка алууну коомчулук эмне деп кабыл алуусу керек деген суал салды. КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү жарандык активист Адил Турдугулов азыркы бийлик мурунку бийликтин каталарын кайталап жатканын айтты. Менин оюмча бул түздөн-түз жакында өткөн митингге байланыштуу болду. Анткени митингге баргандардын көпчүлүгү социалдык тармактын колдонуучулары болгон. Бул бийликке карата абдан кооптуу белги болду деп эсептейм. Бул нерсени бийликке карата каршы сын пикир айткан адамдарды куугунтуктоо жана сөз эркиндигине басым катары бааласак болот. Интернет колдонуучуларга, жеке жарандарга митингге чыкпагыла, бийликке сын пикир айтпагыла деген эскертүү болду. Азыркы бийлик мурунку бийликтин каталарын кайталап жатат. Бийлик митингде көтөрүлгөн көйгөйлөрдү чечүүнүн ордуна кайрадан ошол нерселерди айткан адамдардын оозун жаап жатканы өкүндүрөт, дейт Турдугулов. 2019 жылы 120 000 мугалимдин айлык акысы көбөйдү. Эң азына 4500 сом кошулса, эң көбү 13 000 сомду түздү. Бул тууралуу бүгүн 28 ноябрда Жогорку кеңештин жыйынында өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев билдирди. 2019 жылы 120 000 мугалимдин айлыгы көбөйтүлдү. Мугалимдердин айлыгына эң аз дегенде 4500, 5000 сомдон тажрыйбасына жараша айрымдарына 8000ден 10000 сомго чейин кошулду. Ал эми алыскы тоолуу аймактарда иштеген айрым мугалимдерге 11000ден 13000 сомго чейин кошулду. Буга бюджеттен 8 миллиард сом талап кылынат. Мындан сырткары октябрь айынан тарта өлкөдө пенсия көтөрүлдү. Эң аз кошулган 325 сомду түзсө, айрымдарыныкы 5000 сомго чейин көбөйдү. Буга бюджеттен акыркы 3 ай аралыгында 660 миллион сом сарпталды. Биздин мамлекетибиздин желегин желбиреткен спортчуларыбыздын машыктыруучуларынын айлык акысы 50%га көбөйтүлсө, илимдин академиктеринин аклары 30%га көбөйдү, деди өкмөт башчы. Бир адамды каралап, мамлекеттик деңгээлге монстр кылып алып чыгуу туура эмес. Бул тууралуу мурдагы депутат Камчыбек Ташиев Азаттыкка берген маегинде билдирди. Ташиевдин айтымында Райым Матраимов жогорку кызматта иштебеген, көп болсо бажы кызматынын төрагасынын орун басары болгон. Азаттыктын алгысы кандай максатта иликтөө жүргүздү? Мамлекеттик масштабтагыбы же жеке адамды каралообу? Бир адамга бардык коррупцияга байланыштуу иштерди илип каралап жатабыз. Урматтуу журналисттер, кумтөр, электр тармагы, жол куруудагы акчалар эмне үчүн иликтенбейт? Ал эми Райым Матраимов өтө деле чоң кызматта иштебеген. Эң көп болсо бажы кызматынын төрагасынын орун басары болгон. Ал министр да, депутат да болгон эмес. Ал жакшынакай карапайым жигит, деди Ташиев. Бүгүн 28 ноябрда Жогорку кеңеште Кыргыз Республикасынын 2018 жыл үчүн республикалык бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын 2019 жылга республикалык бюджети жана 2020-2021 жылдарга болжолу жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын 2020 жылга республикалык бюджети жана 2021-2022 жылдарга болжолу жөнүндө мыйзам долбоорлору экинчи окууда каралууда. Жыйын жүрүшүндө депутат Өмүрбек Бакиров сыртка ташылып жаткан кен байлык концентраттарында өкмөт алтын менен күмүшкө гана басым жасап жаткандыгын айтып, бул экөөнүн башка дагы баасы өтө кымбат, осмис сыяктуу химиялык элементтери бар экенин белгиледи. Депутат Бактыбек Райымкуловдун айтымында салыктык кирешелердин өсүү темпи басаңдай түшкөнүнө токтолду. Депутат Абдывахап Нурбаев айрыкча Бишкек шаарынын абасын 70% автоунаалар же сапатсыз күйүүчү майлар булгап жатканын, депутаттар тобу мыйзам долбоорун иштеп чыкканын маалымдап, Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысын долбоорду колдоого чакырды. Депутат Абдумажит Юсуров республикалык туристтик потенциал натыйжалуу пайдалануу зарылдыгына өкмөттүн көңүлүн буруп, ал үчүн кызмат көрсөтүүлөрдү бул сектордо администрирлөө системасын жакшыртуу керектигин баса белгиледи. Депутат Улан Примов бүгүнкү күндө кадрдык таңсыктык маалында жана мектептердеги окуу китептеринин жетишсиздиги учурунда өлкө аймагындагы мектептерди интернеттештирүүнүн ролу өсүп жатканына токтолду. Муну менен эл өкүлү 2020 жылдын бюджетинин долбооруна мектептердеги Wi-Fi роутерлерди жогорку ылдамдыкта интернетке алмаштыруу үчүн каражат бөлүү боюнча өзгөртүү киргизүүнү сунуш кылды. Депутат
Жолбек Жапаров ар бир министрликтин балансындагы насиялар боюнча маалымат берүүнү талап кылды. Ошону менен катар депутат келип жаткан инвестициянын 20% кем эмеси билим берүү тармагына багыттоо керектигин баса белгиледи. Бул тууралуу маалыматты Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Жыйындын жүрүшүндө Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаев чарчаганбы, айтор эшик суук, үйдө бала чака бар, кетелчи деп төрага Дастан Жумабековго сунуш берди. Жыйынтыгында жалпы 60тан ашуун депутат кесиптеши Жолдошбаевдин сунушун колдоп беришти. Садыр Жапаровдун түрмөдөн чыгарылбай жатканын ташпордук деп эсептейм. Бул тууралуу мурдагы депутат Камчыбек Ташиев Азаттыкка берген маегинде айтты. Садыр Жапаров тууралуу кеп бул менин саясаттагы жүрөк оорум. Анын акыйкатсыз абакта отурганын белгилегим келет. Бүгүнкү күндө түрмөдө саясатчы калган жок. Башкаларга берилген мунапыс эмне үчүн Жапаровго берилбейт? Анын кармалуусунда бир кызыкчылык бар. Президентке кайрылуусу боюнча билем, ал ырайым суроодон баш тартканда биз учурдагы абалын эске алуу менен андан ырайым сурап кайрылуусун өтүнгөнбүз. Азырынча жыйынтык чыга элек, деди Ташиев. Каракол шаарындагы Абит Ахматов атындагы номер 4-мектеп гимназиясына жаңы даараткана курулуп жатат деп билдирет аймактык кабарчы. Маалым болгондой, даараткананын курулушуна шаардык бюджеттен 1 миллион сом бөлүнгөн. Мурунку даараткана 1991-жылы курулуп, эскилиги жеткендиктен жаңысын куруу чечими кабыл алынган. Жаңысын борбордук канализацияга туташтырып, кол жуунма дагы орнотулат деп билдиришти мектептен. Номер 4-мектепте 700-гө жакын окуучу билим алат. Кумтөр кенинде иштеген компаниялар айлана чөйрөнү сактоонун талаптарын бузууда деп шек санагандар бар. Эрежелердин сакталбай жатканына тийиштүү мамлекеттик органдардын көңүлүн буруу үмүтү менен Вести KG сайтынын редакциясына Ысык Көл облусунун Бөкөнбаев айылынын жашоочусу кайрылган. Анын айтымында, Кумтөрдүн аймагында технологиялык кайра иштетүүдөн кийин чийки заттан калган көмүр чаңын кайра иштеткен Фортуна плюс ЖЧКсы жана Усубалиев жии иш алып барат. Көмүр чаңын кайра иштетүүдө колдонулган жабдыктардын бири өтө көп зыяндуу заттарды чыгарышы толук мүмкүн деп божомолдойт арыздануучу. Айлана чөйрөнү коргоо мамлекеттик агенттиги, Госэкотех инспекциясы жана ЭККК бул ишканаларды текшерүүгө алса жакшы болмок. Ал экология маселеси жакын жашаган аймактардын бардык жашоочуларынын кызыкчылыктарын козгоорун баса белгиледи. Америкада окуучусу менен мамиле куруп келген мугалим темир тор артында калды. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазууда. Маалыматка ылайык, АКШнын Техас штатындагы Раунд-Рок шаарындагы мектеп мугалими Ранди Чаверия 26 ноябрда камакка алынган. Ал мектеп окуучусу менен уулууларга ылайыксыз мамиле куруп жүргөн деп айыпталууда. Чаверия 36 жашта. Ал экинчи даражадагы кылмышка шектелүүдө. Эгер кылмышы аныкталса, 20 жылга кармалышы мүмкүн. Учурда тергөө иликтөө иштери уланууда. Ал орто мектептер арасындагы жылдын мыкты мугалими деген наам алган. 6 ай өткөндөн кийин эле окуучу менен ылайыксыз мамиле кура баштаган учурда ал жумушунан четтетилип камакка алынган деп жазылат маалыматта. Өкмөт өлкөнүн экономикасын өнүктүрүү, калк турмушун жакшыртуу, анын ичинде республикалык бюджетти аткаруу, коомчулуктун көңүлүн өйүп турган коррупциялык жоосундарды жоюу, жаңы жумушчу орундарын түзүү жаатында бир катар алгылыктуу чараларды көрүп жатат. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Жогорку Кеңеште республикалык бюджеттин долбоору каралып жатканда билдирди. Абылгазиевдин айтымында, бажы системасында бардык процедураларды санариптештирүү, адам факторун азайтуунун бирден бир жолу. Бажы тармагын толугу менен санарипке өткөрөбүз. Азыр бажыдагы жемкорлукту ар кандай персоналдарга байлап жатабыз. Мындан кетүүнүн бир гана жолу бажы системасындагы процедуранын баарын санарип формага алып келишибиз керек. Бул тууралуу президент айтты. Ташып келүүдө эсепке алынбаган товарлардын баары ушундай жол менен эсепке алынат. Мына быйыл бажы постору заманбап техникалык база менен жабдыла баштады. 472 видео камера орнотулду. 5 бажы посторуна инспектордук көзөмөлдөөчү комплекс коюлду. Президенттин менин жана бажы кызматынын төрагасынын кабинетинде чек арадан кандай автоунаа саат канчада өтүп жатканын онлайн түрүндө көзөмөлдөп турабыз деп кошумчалады өкмөт башчы. Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Бакиров концентрат рудаларды өлкөдөн чыгарып кетүүгө тыюу салууну сунуштады. Анын айтымында жетишерлик көзөмөл жок болгондуктан чет өлкөлүк компаниялар баалуу элементтерди да кошуп алып кетишүүдө. Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Эмил Осмонбетов компаниялардын ишин токтотуу оңой эмес экенин белгиледи. Анын айтымында 2018-жылы 9 компания Кыргызстандан 71 000 тонна концентрат, 79 000 тонна руда чыгарып кеткен. Ал эми быйыл 8 компания 64 000 тонна концентрат
карат 111 000 тонна рууда ташып кеткен. Бакиров баалуу металлдардан алтын менен күмүш эле каттоого алынып жатканына нааразы болуп, иш жүзүндө башка элементтердин да ташылып жатканын белгиледи. Анын ичинде осми деген бар. 1 грамм эле $100 000 200 000 чейин бааланат. Ошону Казакстан экспортко чыгарып, дүйнө жүзү боюнча 1-орунда турат. Бизде чыгып жаткан руудалардын ичинен ушул сыяктуу элементтерди билбей калып жатасыздар, деди депутат. Ошол эле учурда биринчи вице-премьер Кубатбек Боронов жооп берип, токен тармагынан салык көп түшкөндүктөн алардын ишин токтотуу бюджеттин киреше бөлүгүнө катуу таасир этерин белгиледи.